ошондой участоктардан 149 участок аныкталды. Комиссия иштеди. 2 айдан бери өзүңүздөр көрдүңүздөр. ысыкка карабай, эмеге карабай полностью иштеп карап чыгышты. Көкжар конушундагы номер 172 контурдагы айыл чарба багытындагы жерлерге мыйзамсыз үйлөр курулган. Ал эми аталган конуштун тургундары жер участкаларын мыйзамдаштырып берүү боюнча талаптарын коюуда. Бишкек шаарынын Октябрь райондук администрациясы президенттин жер мунапысы боюнча жарлыгына ылайык бул жерге 2021 жылга чейинки курулган жер участкаларындагы үйлөрдү мыйзамдаштырып, андан кийинки жылдары курулган жер участкаларындагы курулмаларды мурдагы калыбына келтирүү боюнча аракеттерди көрүүдө. Ушул тапта аймакта мыйзамсыз курулган тосмолорду жана коммерциялык имараттарды бузуу иштери башталды. Бул аракеттерге жашоочулар нааразы болуп, өздөрүнүн чындыгын айтып чыгышты. Алар аталган аймактан жер тилкелерин мыйзамдаштырылат деген үмүттө сатып алышканын билдиришти. Өзүбүздүн жашап аткан документи бар үйүздү сатып, ушул жерден жер алган болчук. 2022 жылы президенттин указы коюлуп, указ чыгыптыр. Биз аны билген эмеспиз даже. Ушул убакка чейин мындай болгон эмес. Ушинтип эле канча немелер конуштар албадыбы документ. Биз участокты алып атканда бизде мындай маалымат болгон. Биякта ошо 1-2 айдан кийин эле, даже 1 жылдан жетпей эле кызыл китеп чыгат деген болгон. Анан биз деле эл катары эле келип, ошо өзүбүздүн акчабызга сатып алганбыз участокты. Участок алып, үй салып, 3 жылдан бери жашайбыз ошол жерде. Дегени менен сүрдүрүлүп жаткан курулуштар мыйзамсыз. 172 контурдагы объекттер 2021 жылдан кийин курулган. Башкача айтканда, жарандар айыл чарба багытындагы жер тилкелеринин багытын өз билемдик менен өзгөртүп алышкан. Эми жерлер калыбына келтирилип, пайдалануу тартиби көзөмөлгө алынат. Участоктардан 149 участок аныкталды. Комиссия иштеди. 2 айдан бери өзүңүздөр көрдүңүздөр. ысыкка карабай, эмеге карабай полностью иштеп карап чыгышты. Калган 236 строение бул мыйзамсыз. 22 жылы апрелде президентибиздин жарлыгы чыккан. Амнистияга келбеген эмелердин баарын өз калыбына келтирилсин деген ушу 22 жылы эле чыккан. Өкмөттүн планы чыккан, мэриянын токтому чыккан. Биз ошол ишти аткарганы гана келдик. Экинчиси, бүгүнкү маселе боюнча жашап аткан үйлөр жашап атсаңар, аларды бүгүн принудительно эчтеке болот. Бирок сразу айтып коеюн, өз ыктыярыңар менен өз калыбына келтиргиле. Жер мунапысы тууралуу мыйзам боюнча 2021 жылдын декабрь айына чейин курулган үйлөрдү мыйзамдаштырса болот. Ал эми номер 172 контурдагы 84 гектардан ашык аянтка 2021 жылдын аягына чейин 149 үй жана пайдубалдар курулган. Бирок андан кийин дагы айыл чарба багытындагы жерге мыйзамсыз курулуш токтогон эмес. Тургундар мыйзамсыз экенин билсе дагы, мамлекет мыйзамдаштырып берет турбайбы деген ой менен курулуштарын жүргүзө беришкен. Бул жердин багыты айыл чарба багытта. Айыл чарбага багытка берилген. Анан алып туруп аяка үй салып, анан цех салыш бул өз билемдик менен салып алган сөз да. Баскынчылык деп баягы өзүнүн мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, бирок өз билемдик менен кыла алышкан да. Ошондуктан анын баарын биз өз эмесин алып келишибиз керек да. Өз калыбын алып келишибиз керек. Андан кийин анан шаардын генералдык планы бекилгенден кийин, андан кийин анан бул жердин кийинки мындай бир судьбасы ошондон кийин чечилет да. Бишкек шаарынын четиндеги конуштарга жер участкаларына байланышкан ызычуулар токтобой келет. Айыл чарба багытындагы жерлерди гектарлап алдамчылар алып, аларды участокко бөлүп, жолдорго таш төгүп, электр чуалгаларын тартып, мындан тышкары жер участкаларын документтештирип берүүгө жардам беребиз деп элдин ишеничине кирип сатышкан. Ал эми документке маани бербеген карапайым калк алдамчылардын тузагына илинип, запкысын чегүүдө. Айдоо жерлерин тилкелерге бөлүп саткандардын айынан азык-түлүк коопсуздугуна дагы коркунуч жаралууда. Себеби өлкө аймагынын 90% ашыгын тоолор түзгөндүктөн айыл чарба багытындагы суулуу жерлердин азайышы өлкөнү импорттон көз каранды кылышы мүмкүн. Айыл чарба багытындагы жерлерге үйлөрдү кура берсе, бул Кыргызстандын азык-түлүк коопсуздугуна өтө чоң таасир этет. Мисалга айтканда, бул азык-түлүк коопсуздугу өтө кырдаалга учурайт. Мисалга айтсак, баанын жана жогоруда белгилеп кеткендей, азык-түлүктүн баасы көтөрүлөт, продукциянын баасы көтөрүлөт. Биз импортко зависимый болуп калабыз. Чет жактан өзгө азык-түлүктү киргизишке туура келип калат. Ошондуктан мыйзам чегинде жарандарды чакыртылып, мыйзам чегинде иш алып баруусун сунуштайбыз да. Айыл чарба багытындагы жерлерге салынган мыйзамсыз курулуштарды мурдагы калыбына келтирүү боюнча иштер уланат. Ал эми курулуштарды өз ыктыяры менен бузуу үчүн тургундарга эскертмелер берилүүдө. Бакберди Баязбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.